акыйкатсыздыкка мен мисалы үчүн кайдыгер карабай ошондо күрөштүм. Менин 3 микрофонум бар болчу анда. Мен депутат деген статусум бар болчу. Азыркы эле коюлуп аткан статьялар. Бийликти басып алуу, элди чакырык жасады, тиги бу деген азыркы эле статьялар ошондо коюлган да. Эмнегедир тарых кайталанат экен Айбек. Мурунку болуп өткөн нерсе азыр экиселенип кайталанып атат да. Мисалы үчүн ачык айткан ой пикир үчүн эч кимди камабаш керек. Журналисттерди тем более камабаш керек. Журналист деген 4 бийлик деп коет. Мыйзамсыз болуп аткан иштерди жаран болобу, активист болобу кимиси алып чыкса, тескерисинче ошол инсанды угуш керек бийлик. Диалогко барыш керек да. Эң жеңил жол бул камап коюу, коркутуу, үркүтүү. Бирок бул жол жакшылыкка алып келбейт. Кыргыз элинин мүнөзүн кимиси президент болбосун эске алыш керек. Кыргыз эчтекеден коркпогон, өз оюн эркин айта алган, болгондо да өз убагында чындыкты бетке туткан, ошондой эле калыстыктан тайбаган эл болот. Коркутуу, үркүтүү жолу менен жаштарды акырын сындыруу бул Кыргызстандын келечегине балта чабуу деп түшүнөм. Эгерде биздин балдар коркок, кыргыздын жигиттери мажүрөө, жер карама мына ушундай жана башка терс көрүнүштөр азыр болуп жатканга ушулардын баарына баш ийип берсе, Кудай өзү сактасын, тыштан душман кирсе, Кыргыздын жерин ким коргойт? Деги кайсы жер болбосун, кайсы мамлекетте кандай улут болбосун, өз элин, жерин эл эле коргойт. Ошон үчүн айрыкча эркек жигиттер, ошон үчүн биздин жигиттер эр манастын тукуму болгондон кийин кайраттуу гана болбостон, эр жүрөк гана болбостон, өз оюн эркин айткан ушундай бир күчтүү эл болгонбуз жана ошол бойдон кала беришибиз керек.